Азыркы учурда биринчи катмары болсо бул 9 сантиметр. Bunun üstüne dağın 7-ci sloyunda basabız. Общий түзүлгөндүгү боюнча бир 20 сантиметрге барып калат. Экинчи слой мененчи. Оч карасы жолу түштүк аймак үчүн экономикалык стратегиялык абдан маанилүү жол. Учурда Ош карасы жолунун 18 чакырымы толук оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Бул аймакта 100дөн ашуун кызматкер, 50дөн ашуун атайын техника иштеп жатат. Учурда жолдун 4 чакырымына асфальттын биринчи катмары басылды. Эл аралык стандартка шайкеш жолдун асфальттын калыңдыгы 20 сантиметрге чейин жетет. Жолдун Нариман Кызылкыштак тилкесине асфальттын биринчи катмары басылды. Эл аралык стандартка ылайык салынып жаткан асфальттын биринчи катмары эле 9 сантиметрден ашып, экинчи катмары менен 20 сантиметрге чейин жетет. Курулуштун бул бөлүгүндө Азербайжандан келген адистер иштеп жатышат. Азыркы учурда биринчи катмары болсо бул 9 сантиметр. Bunun üstüne dağın 7-ci sloyunda basabız. Общий түзүлгөндүгү боюнча бир 20 сантиметрге барып калат. Экинчи слой мененчи. Кытайлык компаниялар басчуда, азыр ошол местный компания да бул, ошондой адистер, спецификалар жетиштүүбү? Ооба, азыркы учурда Кудайга шүгүр, мурункудан караганда жакшы. Мурункудан караганда өтө сонун деңгээлге жетип калды десек болот. Биздин компаниялар чет өлкөдөн ошо операторлор алып келет, ушул асфальт боюнчачы. Ошо менен да тажрыйба. Тажрыйба сонун мыкты деңгээлде азыркы учурда. Общий километр 18 километров 700 метров. Там бригада работает, впереди бейс делает, битум поливает, сзади асфальт делает. Асфальт эл аралык стандарт менен басылып жатат. Мындай сапаттуу иш менен жолдун өмүрү дагы узак болот. Мен байкап жатам. Акыркы жылдары Кыргыз өлкөсүнүн транспорт жолдору бир кыйла жакшырды. Да. Общий 15 сантиметров будет, верхний слой 6 сантиметров. Бул маанилүү каттам 40 жыл убакыттан бери биринчи жолу оңдолуп жатат. 2 тилкелүү жол 4 тилкеге чейин кеңейтилди. Бул каттамды жаңылоого 2,5 миллиард сом республикалык казынадан сарпталды. Долбоордун жүрүшүндө бир көпүрө дагы алмашат. Башка курулушчу жыл айыгына чейин мөөнөттөн мурда бүтүүнү мерченип жатыптыр. Буюрса аракет кылып атабыз, өз убагынан дагы алдын ала бүтүргөн аракет кылып атабыз. Анан жумуш сапаты өзүңөр көрүп тургандар бар жок тийиштүү техникалар бар. Жаңағы специалисттер, жол специалисттери бар. Буюрса сапаттуу бүтүргөн аракет кылып атабыз, бүтүрүп атабыз. Кара суунун базары бар. Ош, Кара суу району көбүнчө эле ошол жерден тиричилик кыла турбайбы, алып сатып дегендей. Ошон үчүн менин оюмча өтө маанилүү. Анан бул жерде жашоочулар дагы сүйүнүп атат, иштин тез жүргөнүнө дагы сүйүнүп атат. Анан бул жерде тротуар болот деп эч качан ойлободук эле, тротуарлар дагы болуп атат деп абдан сүйүнүп, ыраазычылыгын айтып турушат да. Эл аралык маанидеги жолду Атамекендик ЖК компания салып жатат. Жаңы жол менен бирге эле жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуар жана вело жол дагы курулуп жарыктандырылат. Ош Кара суу багыты боюнча күнүнө 10 000 деген каттам өтөт. Эми жолдун жаңылануусу менен аймактын логистикалык потенциалы дагы жакшырат. Абдумалик Базарбаев, Тейтбек Келебалдиев, Ош ТВ. Жумушчу бар. Азыркы учурда баягы 3 километрине уже биринчи слой басылыптыр. Анан бул канча километри азырындай трамбовкалоо иштери жүрүп атат? Азыркы учурда бизде техникалардын саны жүк ташуучу самосвал техникалар 40-50гө чейин бир күндө. Себеби бизде ар жерде иш болгонго байланыштуу участокто 40-50гө чейин ошо ортосунда айланат. Спец техникалар 20 спец техника бар, 15-тен 20га чейин. Эми ошо иштин көлөмүнө карап, ишке карап ошо азайып көбөйүп турат. Негизи 15-20 техника иштейт. Оор техникалар, спец техникалар. Анан жумуш кандай кетип атат? Жумуш азыр өзүңүз айткандай 3 километрине
уже 4 километрине асфальт басылып бүттү. Андан бери азыр биз турган жер 7700 километр. Ошондо бизде биринчи асфальтка чейинки материалды салуу иштери жүрүп жатат азыр. Буюрса асфальтка ошол материалдан кийин эле асфальт төшөлөт бул жерлерге дагы. Анан бул жолдо ошол бир слойдон кийин деле машина жүрүп калабы? Ооба. Пока что кое бербейсиздерби? Эми азыркы учурда ошондой эле пландаштырып атабыз. Биринчи катмары, асфальттын биринчи катмары толук бүткөндөн кийин бул жака машиналарды жүргүзүп туруп, Бул жака басасыздар. наркы ооба, сол жагына басабыз биринчи. Жумуш сапаты кандай, өз убагында бүтсө керек, Эми азыр буюрса аракет кылып атабыз. Өз убагынан дагы алдын ала бүтүргөн аракет кылып атабыз. Анан жумуш сапаты өзүңөр көрүп тургандар бар жок тийиштүү техникалар бар. Жанагы специалисттер, жол специалисттери бар. Буюрса сапаттуу бүтүргөн аракет кылып атабыз, бүтүрүп атабыз.